Депутаттар, урматтуу Алмаз Ахунжанович, мен сизге 3 маселе менен кайрылайын дедим. 2019 жылдын 16 сентябрында Максат айылында кыргыз-тажик чегарачылардын ортосундагы куралдуу кагышууда өзүңүз билесиз, 3 баланын атасы Муминов Равшанбек каза болду. Анын үй бүлөсү бүгүнкү күндө Исфана шаарында Батирде жашап келет да. Ошон үчүн урматтуу өкмөттүн өкүлү, мен сизден суранат элем. Ошол мамлекетибиз үчүн өз өмүрүн берген патриотубуздун үй бүлөсүн үй менен чечүү маселесин жана ошол жигитибизге жана жаракат алган жоокерлерибизге мамлекеттик сыйлыкка көрсөтүүнү сунуштайт элем да. Ушул жагына бир карап чыксаңыздар. Экинчи маселе, Ахунжанович, Совет мезгилинде мына Сокулук районунда Горняк гидрогеология южный аймагында дачалар орношкон. Бүгүнкү күндө ошол жерде ички миграциянын натыйжасында жарандар жашап келет. Ал жерде 500-600'ün тегерегинде киши жашайт экен, бирок бүгүнкү күнгө чейин электр энергиясы жок экен. 21-кылымда жашап, мына Бишкек шаарынын жанында эле мына Сокулук районунда туруп, электр энергия бере албаганыбыз биз үчүн уят. Себеби бул электр энергия товар, мен биринчи жолу көрүп атам. Ушун ал товарды саткандын ордуна, наоборот, эмне себептер менен ал жерге трансформатор койбой келатат. Бүгүнкү күнгө чейин муну чечип берүүңүздөрдү мен суранам. Себеби элдер өзү 2 километрден токту зымдарды тартып келиптир. Бүгүнкү күндө ушу ички зымдар жана баягы трансформатор коюу маселеси турат да. Ошону протоколдук тапшырма берсеңиз, Айда Камчыбековна, өкмөттүн күчүнү көрөлүчү, бир трансформаторду чече алабы, хотя мына бүгүн күн суутту, ал жерде бүт жаш балдар окуйт. Şu маселени 1-2 күнүн ичинде чечип берүүңүздөрдү мен суранат элем да. Анан үчүнчү маселе, Алмаз Ахунжанович, бул Баткен облусуна караштуу Лелек районунда 2018 жылдын май айында сел болгон, чоң сел. Былтыр премьер-министр өзү барган. Ошол жерде Кара Суу айылында Акшумкар бала бакчасы жараксыз абалга туш келген. Бүгүнкү күнгө чейин ал куруу маселеси каралган эмес да өкмөттө. Эмне маселелер, качан курулуш башталат? Себеби буга чейин Батирди ижарага алып келишкен. Ал Батир сатылып кетип, бүгүнкү күндө мындайча айтканда аябай бүгүнкү эмеге туура келбеген жерде балдар азыр каралып атыптыр да, мындайча айтканда эң начар зданиядачы. Ошон үчүн Алмаз Ахунжанович, бул багытта өзүңүздөр карап берсеңиздер, андан кийин ошол Актерек орто мектебиде ошол селден катуу жабыркаган эле, ошол жерде 2018-жылы өкмөт башчы барганда курулуш ишин быйыл баштап беребиз деп сөз берген эле. Бүгүнкү күндөн бери эч кандай иш чара болбоптур. Ошол боюнча мага кат жүзүндө жооп берсеңиздер. Рахмат.